Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Катуу кызганам 14 жаштагы бала сүйлөшкөн кызын бычактап койгон. Бишкек Ошуна жолунда кырсык катталды. Илим Карыббеков: өлүм жазасы керек дейсиңер, мына силерге өлүм жазасы. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Бишкек Ошуна жолунда кырсык катталды. Бүгүн 14 октябрда Бишкек Ошуна жолунда кырсык катталды. Бул тууралуу күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда кырсык бүгүн эртең менен Сосновка айылына жакын жерде болгон. Булак турмуш кежи. Бишкекте жүк ташуучуна жол тандабасты жана 10 жаштагы баланы сүзүп кеткен. Бишкекте 39 жаштагы жүк ташуучунун айдоочусу жол тандабасы унааны сүзүп, андан кийин 10 жаштагы баланы сүзүп кеткен. Жол кырсыгынын тасмасы социалдык тармактарга тарады. Кадрларда жүктөлгөн Фурат Окунбаев көчөсү менен батыш тарапты көздөй бара жатып, жөө өтмөктүн алдында токтоого аракет кылганы, бирок токтоп үлгүрбөй, алдындагы жол тандабасы унааны сүзүп, андан кийин зебрадан өтүп бараткан өспүрүмдү сүзүп өткөнү көрүнөт. Басма сөз кызматтан билдиришкендей, жол кырсыгы 13 октябрда болжол менен саат 15:50 болгон. 10 жаштагы бала баш мээнин жана оң бутунун жумшак ткандарын көтөргөн, көгөргөн жаракаттар менен Балдар клиникалык ооруканасына жеткирилген. Мигранттарга эскертүү. 13 октябрдан тартып бир жумалык нелегал 2025 операциясы башталды. Бул жактагы жакындарга кабарлап койгула, сураныч сак болушсун. Бүгүнкү күндөн тарта нелегал 2025 аттуу федералдык комплекстүү ыкчам профилактикалык операциянын экинчи этабы башталды. Эскерте кетсек, нелегал операциясы Россиянын ички иштер министрлиги тарабынан жыл сайын 2 этап менен өткөрүлөт. Ал ФСБ, Росфинмониторинг, Жамааттык коопсуздук келишим уюмуна мүчө мамлекеттердин компетенттүү органдары менен биргеликте жүргүзүлөт. Негизги максаты мыйзамсыз миграцияга каршы күрөшүү, миграция мыйзамдарынын бузулушун, анын ичинде үчүнчү өлкөлөрдүн жарандары тарабынан жасалган мыйзам бузууларды аныктоо жана алдын алуу. Бул операция Россия аймагында биринчи жолу 2008 жылы өткөрүлгөн. Көрсөтүлгөн ыкчам профилактикалык иш-чаралар аяктагандан кийин нелегал 2025 операциянын жыйынтыгы чыгарылат. Сонун жаңылык. Сиз билген жана ишенген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат: стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Илим Карыббеков: өлүм жазасы керек дейсиңер, мына силерге өлүм жазасы. Бүгүн 14 октябрь күнү качууга аракет кылган, кылмышка шектүү атып өлтүрүлгөн окуя кызуу талкууга алынууда. Окуяга байланыштуу журналист Илим Карыббеков өзүнүн пикирин тарыхчасы аркылуу билдирди. Ал шектүүнүн каза болушун өлүм жазасынын ишке ашырылышы катары испаттап, төмөнкүдөй ой бөлүштү. Өлүм жазасын ишке киргизүү батили, бул баланын анык мотивдерин, кандай шартта өлтүрүлгөнүн биз эми билбей калабыз. Расмий маалыматка ыраазы болосуң дагы отурасың, ыраазы болбосоң сен дагы камаласың. Карыббеков бул окуяны авторитардык башкаруу системасынын үлгүсү катары баалап, коомдогу реакциясыны да сынга алды. Бир нерсеге айыптайт, медиа кошулат, элди ишендирет, саматта өкүм чыгарып туруп, өкүмдү аткарып коет, канчалык адилеттүү болгону түшүнүксүз, бүдөмүк болуп кала берет. Ал ошондой эле коомдун сабаттуулук деңгээлине жана демократиялык баалуулуктарды түшүнүү жөндөмүнө токтолуп, бизге азырынча ушундай эле башкаруу жарашат. Башка көзгө коюп, камап, түрмөгө тыгып, жакшыны биз азыр баалай албайбыз. Дагы 3 муун өтүшү керек. Катуу кызганам. Орусияда 14 жаштагы бала сүйлөшкөн кызын бычактап койгон. Орусиянын Ангара облусунда өспүрүм 14 жаштагы окуучу сүйлөшкөн кызын кызганып урушуп кетип, кызды жана анын кошунасын бычактап койгон. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка караганда 14 жаштагы бала өз үйүнөн бычак алып, кыздын үйүнө барган. Үйүнүн коросунда катуу талаш тартышта бала
Анын курсагына жана капталына бир нече жолу бычак сайган. Шектүүнүн айтымында кыз алгач андан бычакты алууга аракет кылып кыйкырган. Бала коркуп кетип көп жолу бычак сайып салган. Ызуучу болгон жерге 23 жаштагы кошунасы чыгып, аларды ажыратууга аракет кылган. Бирок ага дагы бир нече жолу бычак сайылган. Жабырлануучулардын экөө тең алган жарааттан ооруканада каза болушкан. Баланы батирден чуркап чыккан адам кармаган. Ага 2 же андан көп адамды өлтүрүү фактысы боюнча кылмыш иши козголгон. Бала сүйлөшкөн кызын акыркы кездери алдап жатат деп шектенип кызганган. Белгилүү болгондой, каза болгон кыз 8-класста окуучу, аны өлтүргөн бала 9-класста. Баланын ата-энесинин айтымында алар анын сүйлөшкөн кызы бар экенин билишкен, баланы жууш болчу деп элелешкен. Тергөө учурунда сүйлөшкөн кызыңды катуу кызганасыңбы дегенде ал абдан катуу деп жооп берген. Учурда тергөөчүлөр аны суракка алып, прокуратура иликтөө иштерин жүргүзүп жатканы маалымдалат. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Эмбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн.